Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ош жаңылыктары, студияда мен Гүлзина Абдирашит кызы. Алгач берүүбүздүн башында бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ош шаарында бардык кызматтардын жер титирөөгө даярдыгы текшерилүүдө. Транспорт министрлиги унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу керектигин айтты. Аю холдинг компаниясынын мурдагы президенти кармалды. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында 2024 жылдын 19 апрелинде Астана шаарында кол коюлган 2003 жылдын 25 декабрындагы Кыргызстан өкмөтүнүн жана Казакстан өкмөтүнүн ортосундагы мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү пункттары жөнүндө макулдашууга өзгөртүү киргизүү жөнүндө протоколду ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, жактырылды. Демилгечилер министрлер кабинетинин төрагасы. Мыйзам долбоорунун чек ара кызматынын директору Уларбек Шашеев тааныштырды. Ал белгилегендей, макулдашууга Каркыра автожол өткөрүү пунктунун күндүзү иштөө режимин күнү түн иштөө режимине алмаштыруу бөлүгү каралган. Кара-Көл шаарынын мурдагы мэри кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205 беренесинин ишенип берилген мүлктү өзгөчө ири өлчөмдө ыйгарып алуу жана коротуу каралган 4-бөлүгүнүн 1-пунктунда кылмыш белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кара-Көл шаарынын экс-мэри кармалды. Мындан тышкары Кара-Көл шаарынын мэри болуп иштеп турганда мыйзамсыз жол менен алынган мүлктү легалдаштырылган деп шектелүүдө. Ош шаарында катуу жер титирөө катталган учурда жарандык коргонуунун башкаруу органдарынын аракети темасындагы республикалык команда штабтык машыгуу башталды. Калаада өзгөчө кырдаалды режими жарыяланганда авариялык куткаруу жана башка кечиктирилгис иш-чараларын ыкчам уюштуруу жана аткаруу даярдыктарын жогорулатуу, даярдоо, практикалык аракеттерге тажрыйбаларын жогорулатуу максатында өтүүдө. Машыгуу 3 күнгө созулат. Теманы кабарчыбыз улантат. Ош шаарында катуу жер титирөө катталган учурда жарандык коргонуу башкаруу органдарынын аракети темасындагы республикалык команда штабтык машыгуусу башталды. Анда жыл ичинде катталган кырсыктар тууралуу маалыматтар айтылып, техникалардын даярдыгы текшерилди. Штабтык машыгуунун алкагында өткөрүлүүчү машыгууга тизилди. Ош шаарынын жарандык коргондорунун бириктирилген командасынын башчысы Парпиев. Жыл башынан бери калаада 31 жолу күчү 2-3 балга жеткен жер титирөө катталып, жабыркагандар болгон эмес. Уюштурулган иш-чара каладагы жер титирөө болгон учурда жарандык коргонуу кызматынын даярдыгын текшерүүгө багытталган. Жарандык коргонуу кызматтарынын кыймыл аракеттери жана болгон өздөрүнүн коюлган милдеттери, тапшырмаларына ылайык аткарылган иштерин текшерет. Экинчи этап менен ушул эки аткарылып аткан иштердин практикалык жеринде иштерди көрөбүз. Жана азыр көрдүңөр, Ош шаарынын жарандык коргонуу ушул эки кызматтарынын биргелешкен отрядынын күч каражаттарын көрдүк азыр. Өзүңөр көрдүңөр. Бул сводная команда города деп коет. Ошо биргелешкен команданын күч каражатын көрдүк. Азыр тиешелүү тапшырмалар коюлду. Өзгөчө кырдаалдар учурунда жергиликтүү калкты коопсуз аймактарга эвакуациялоо, аларды убактылуу жайгаштыруу жана аларга биринчи жардам көрсөтүү зарыл. Мындай учурда ак халатчандар күнү түнү иштеп, жабыркаган жарандарга жардам көрсөтөт. Бизге биринчи барып ошо больнойдун общий состояниясын көрөбүз, чабалын көрөбүз. Бир нерсе оозуна бир нерсе кирип кетсе, ошол жерде же сынса, жаракатын таңып, кислород жетишпесе кислородун берип, на место биринчи көрүп алып, андан кийин больницага алып барабыз, скорыйга салыпчы. Аларга психологический жактан жардам беребиз, успокаивать этип, атайын успокаивающий дарыларыбыз бар, уколдорубуз бар, ошолорду берип, успокаивать этип жардам беребиз. Шаар аймактарында катталган кырсыктарда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жаңы техникалары жакшы жыйынтык көрсөтүп келет. Орун алган селкесепеттеринде жаңы техникалардын жардамы менен тазалоо, калыбына келтирүү иштери ыкчам бүткөн. Жер титирөөнүн алдын алуу боюнча өзүңүздөр
көрүп атасыздар, мына бүгүнкү машыгуу ушул жер титирөөнүн алдын алуу боюнча иш жүргүзүп атабыз. Өзүңүздөргө маалым, бүт дүйнө жүзүндө мына Турцияда көп мамлекеттерде жер титирөө болуп, анын кесепетинен жабыркагандар көп болуп атпайбы? Ошого байланыштуу биз дагы биринчи ушу элге туура жеткизүү максатыбыз ушундай. Алдын алуу ошол болуп эсептелет. Машыгуу 3 күнгө созулат, 2 этапка бөлүнөт. Биринчи этапта кызматтардын өзгөчө кырдаал жаралган учурда кандай иш-аракеттерди жүргүзөт, жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы текшерилет. Экинчи этапта практикалык машыгуулар орун алат. Жыйынтыгында калаанын жер титирөөгө даяр же даяр эместиги айтылат. Жаңылай Каныбек кызы, Ибрахим Төлөбаев, ОТРК Ош. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан жоюлган Крим авторитет камчы Асанбек менен каржылык байланышта болгон Аю холдинг компаниясынын мурдагы президенти кармалды. Мындан тышкары кармалган жарандын Өзбекстан Республикасынын кылмыштуу тобунун лидери 2024-жылдын август айында Кыргыз Республикасынын аймагында издөө жарыяланган Салим Абдувалиев менен да байланышы аныкталып, ал Өзбекстан Республикасында бизнес жүргүзүүгө колдоо алуу максатында аны менен мамиле курган. Учурда кармалган жарандын өлкөнүн криминалдык түзүмдөрүнүн өкүлдөрү менен өз ара аракеттенүүсүн башка фактыларын аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев Кытай Эл Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 75 жылдыгына арналган Кытай кече бүгүн эртең аттуу илимий практикалык конференцияга катышты. Ал өз сөзүндө Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы бекем байланыштарды баса белгилеп, Кытай цивилизациясынын 5000 жылдык тарыхы улуу ачылыштарга жана адамзаттын өнүгүүсүнө кошкон салымдарына бай деп белгиледи. Өлкө аймактарында асыл тукум мал чарбачылыгын жандантуу колго алынган. Анын алкагында сандан сапатка өтүү, жаңыча породаларды көбөйтүү аракеттери көрүлүүдө. Ошол эле учурда фермерлерге жумушун жеңилдетүүчү шаймандар тапшырылууда. Алынган жабдыктар ферманын ишин жеңилдетет. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүүнүн алкагында фермерлер сандан сапатка өтүүгө басым жасашууда. Азыркы тапта чет өлкөлөрдөн эт, жүн багытындагы койлорду алып келип жайылтуунун аракетинде. Аны менен катар жергиликтүү койлорду шаймандын жардамында аргындаштырып, жаңы порода көбөйтүшүүдө. Бул Кыргызстанда эч ким бул немени колдонгон эмес. Илгери колдонгон баягы мытыйс койлор барында. Азыр жаңы мынал 21-кылымдын талабына ылайык азыр эми колдонуп мына уже колдонуп көрдүк. Азыр биз ушу жаңы породанын үстүнөн иштеп атабыз, ушу Алатоо деген породанын. Ошол порода кочкорлорго, койлорго ушу колдонуп көрүп атабыз. Бул шаймандар союз учурунда колдонулган, эскилиги жеткендиктен пайдаланууга жараксыз болуп калгандыктан фермерлерге муктаждык жаралган. Министрликтин колдоосу менен Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы фермерлердин жумушун жеңилдетүү максатында атайын шаймандар тапшырылды. Жарым коро, бир кочкор 500 козу деген маанилүү да отуку. Значит, берде асыл тукум иштин тез койдун сапатын оңдош үчүн кочкорлордун максималь пайдаланыш үчүн обязательно искусственный. Бир кочкор менен 1000 кой кудурса болот. Эт проблемасы да чечилип калат. Бул шайманды иштетүүнүн жолдору тууралуу фермерлерге алгач окутуулар болгон. Аны пайдалануу фермерлерге экономикалык өсүү болот. Тагыраагы эт багытында, жүн багытындагы койлорду көбөйтүү аркылуу үй бүлөлүк кирешелерин арттыра алышат. Фермерлер үчүн дагы экономикалык жактан пайдалуу экенин, биз мындан ары жанагы зоотехникалык эсебин жүргүзүүгө, сапатын жакшыртканга, генетикалык жактарын да жакшыртканга мүмкүнчүлүктөрүн түшүндүрүү менен, окууларды жүргүзүү менен азыркы иш-чара өткөрүлүп атат. Асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүүнүн алкагында жылкы, мал, койлорду аргындаштыруу жанданган. Ал үчүн атайын жабдыктар алынып пайдаланылууда. Максаты фермерлерди жаңы ыкмаларды колдонууга чакыруу, мал чарбачылыктын санына эмес, сапатына көңүл бурууга үндөө болуп саналат. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, ОТРК Ош. Бүгүн Бишкек-Ош-Унаа жолундагы Төө ашуусунда кар жаады. Номер 9-жол тейлөө ишканасы тарабынан жолду тазалоо, инерттик материалдарды себүү иштери жүргүзүлдү. Учурда каттам үчүн эч кандай кыйынчылыктар жок. Ал арада Транспорт жана коммуникациялар министрлиги тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырып алууга чакырды.
Толуу айылдагы заманбап китепкана Каракулжанын Көңдүк айылында Акын Токтос Артов атындагы китепкана 1960 жылдан бери иштеп келет. Мындан 3 жыл мурун заманбап болуп кайрадан салынган. Буга чейин китепкана айылдагы маданият үйүнүн бир бөлмөсүндө, андан кийин ФАПтын эски имаратында иштесе, азыр окурмандар үчүн өзүнчө имарат жана бардык шарттар бар. Ошол эле учурда шарты катаал аймактардын тургундары бош убактысын пайдалуу өткөрүп, китептердин түрүн окуп турушат. Кабарчыбыз айылдык китепкананы жеринен көрүп келген. Алайкуудагы Көңдүк айылында жергиликтүү тургундар үчүн өзүнчө китепкана бар. Жарандар бош убактысын пайдалуу өткөрүү жана жан дүйнөсүн азыктандыруу үчүн китепканага көп келишет. Жергиликтүү тургун Даткабек Бозов колу тиери менен китепкананы көздөй жөнөйт. Ал айылдык китепкананын негизги окурманына айланган жана адабий чыгармаларды көп окуйт. Айылдык окурмандар келип окуп турушат, мектеп окуучулар окуп турушат. Мен дагы бүгүн 1-2 китеп алып үйдөн окуганга алып кетип аттым эле. Китепкана ушу заманбап. Өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Эзгө эле келип атасыздар. Бу жерге ушу жумасына келип турабыз. Тынбай күнүгө иш болуп турат бу жерде. 64 жылдык тарыхы бар китепканада бүгүнкү күндө 6000 жакын китеп бар. Мында кыргыз, орус жана англис тилдериндеги адабий китептерди, илимий чыгармаларды, ошондой эле балдар үчүн арналган жомок китептерди табууга болот. Мындан сырткары Маданият министрлигинин жеке демөөрчүлөрүнүн эсебинен жаңы китептер менен толукталып турат. Мен жеке демөөрчүлөрдүн эсебинен почти 200дөн ашык китеп топтой алдым да. Топтоп, азыр биздин райондук китепканада инвентаризация кылып атабыз. Алар кылып бүтсө эле алып келип, мына бул текчегизге коюп окурмандарга бере баштайбыз. Анан окурмандар болсо, бизде сен айыл жеринин борбору катары бир болгондуктан, биздики бүт объектилерге жакында, мектепке да жакын, биякта ФАПка, бала бакчага жакын болгондуктан окурмандар айыл деңгээлинде жакшы эле келип турат. Анын үстүнөн бизде жана айтпадымбы, китеп бул жан дүйнөнү байытат деп, китепке кызыгуу мына жаш балдардын арасында айрыкча көбүрөөк болуп баратат жылдан жылга. Айылдык китепканадан каалоочулар китепти үйүнө алып кетип окуганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Дагы бир артыкчылыгы айылдын так ортосунда жайгашкандыктан бала бакча мектепке дагы жакын. Андыктан окуучулар дагы келип турууга ыңгайлуу. Сабак бүтөр менен зериккенде же чыгыш болгондо бияка келип өзүм каалаган китептерди жана жомокторду окуп кетем. Мен ушул китепканадан көптөн окуяларды, жомокторду окуп чыктым. Келип китеп алып кетип атканыма көп жыл болуп калды, 3 жыл болуп калды. Мен буяктан көп китептерди алып, бул китепканадан мен ушу китепкананын ичин кызыктырып, биринчи көргөндө эле жакшы көргөм. Бирок ошонун ичинде мен көп китептерди алгам. Азыр көп окуп аткан китептерим мына Ак азуу деген китепти алгам, Алтын шакек деген китептерди көп алып окугам. Белгилей кетсек, бул китепкананын алгачкы имараты 1960 жылы айылдагы Маданият үйүнүн бир бөлмөсүндө ачылган. 2013 жылы ФАПтын эски имаратына которулган. Өзүнчө имараттын жоктугун эске алып, 2021 жылы жеке демөөрчүлөр бардык шарттары менен жаңы имаратты куруп беришкен. Ага 7,5 миллион сом жумшалып, бүгүнкү күндө 3 канадан турган заманбап китепкана иштеп жатат. Айымкан Исрал кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош. Бүгүнкүгө даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.